Мухаммадияр Курбанов 6 жылдан бери эт сатып, тиричилик кылып үй бүлөсүн багат. Быйылкы жыл ал үчүн кирешелүү болгон жок. Анткени бир тараптан пандемияга байланыштуу болсо, эми гана иши жанданып баштаганда мынтип малдын кымбаттап кеткени себеп болууда. Айтымында малды кымбат сатып алып, этти да кымбат сатууга туура келүүдө. Мал арзандаса бизге пайда түшмөк деген оюн айтат. Мал кой кичине арзан болсо, бизге мал арзан болсо, биз арзан сатабыз. Базалыма Өзбекстанга эксперт алып кетип атат го, ошону жакшылап тосуп берсе жакшы болот эле да. Маселен, Кара Суу районунун аймагында эттин баасы 450 сомдон 480 сомго чейин сатылып жатканы маалым болду. Касапчылар бир гана малдын кымбаттап жатканын жөө келтиришүүдө. Бул арада жарандардан нааразычылыктар жаралып, бааны жөнгө салуу керек деген байма-бай билдиришүүдө. Карапайым калктын капчыгына туура келе тургандай баада сатылса, эл дагы кыйналмак эмес дешет. Бул маселени жергиликтүү бийлик да көз жаздымда калтырбаса деген ойлорун айтууда. Endi qo'mda shu ayol hukumatni boshchilari shu qarab bir etin bahsini sal arzonroq qo'ysa yaxshi bo'ladi edi. Shu bizning maqsad shu deymiz. Elga yaxshi bo'ladi, arzonroq bo'lsa. Masalliy ma'lumot bloklarda da biletasizlar. Дал ушул маселе тууралуу бүгүн Ош облусунда район жетекчилеринин жана тиешелүү кызматтардын катышуусунда жыйын өткөрүлүп, бааны жөнгө салуунун жолдору айтылды. Атайын жүргүзүлгөн изилдөөгө ылайык Кара Суу жана Араван районунда эттин баасы кескин кымбат болгондуктан, аларды жөнгө салууда кемчилик кетирген үчүн эки районго эскертүүлөр берилип, тез арада түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Эттин баасы эмнеге колебания болуп паскка түшмөдү да, Кара Сууга Араванда. Бүгүнкү күндө азыр 450 сомдон сатылат эт, малдын эти бойна этичи. Бүгін ертемен біз Промбек Гайпевичмен сүйлөштүк. Ертең ошол бүт байкы баккандарды, анан кызапчыларды сүйлөшүп азыр биз наоборот эттин баасын ылдыга түзөбүз. Азыр мына күндө ушу Бишкекте 350 сомдон болот экен, сойгондорчу. Азыр биз дагы ушундай ишти жүргүзүп атабыз. Малдын баасын, эттин баасын азайтыш боюнчачы. Анан бизге жеткен маалымат боюнча уже Өзбекстан бүт малды алып кетти. Эми уже менче токтойт. Малды тирүүлө алып чыгыш боюнчачы алардантычы. Эми биз аракет кылып атабыз, бул бааны стабилдүү этип ошо көзгө түшүрүш боюнчачы. Булар жаңа кишилер көчүп. Эми Араванда негизи сыруу малды тура башты. Негизи Ош шааралык келтирген. Фермерлер түз малдарын өздөрү алармандарга сатып, ортодо баягы посредниктерди жок кылуу боюнча Буга чейин Кыргызстандан Өзбекстанга мал көп киргизилип жаткандыгынан эттин баасы көтөрүлүп жатканы айтылып келген. Чек ара кызматынын берген маалыматы боюнча 24 ноябрда өкмөттөн кабыл алынган токтом боюнча малдын коңшу өлкөгө киргизилүүсүнө тыюу салынган. Ошол күндөн тарта мал кирбей калганын айтууда. Жаздан баштап, 2020-жылдын жазынан баштап пандемия убагында бир аз көбөйлөр болгон, өсүүлөр. Токтом чыккандан бери бүгүнкү күндө жок, токтотулду баары. Анда эч кандай бүгүнкү күнгө чейин көзөмөлдө өткөн достуктан токтотулду, баары токтолду. Ал эми мамлекеттик бажы кызматы жакында эле токтом кабыл алынгандыктан анын жыйынтыгын жакынкы күндөрү маалым болот дейт. Аны көзөмөлдөө үчүн атайын комиссиялык топ иш алып барып жатканын кабарлады. Оперативдүү топ түзүлүп, натыйжасын жакын күндөрү көрөбүз. Азыр штаб иш жүрүп атат. Ал жерде башка жергиликтүү фин полициядан жана райондук милиция органдары менен кошо иш жүргүзүп атат. Вот ошон үчүн кыйналып жүрүшөт да. Ошол балдын экспортко чыкпай атканы да ошодо. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү бул көйгөйдү жөнгө салуу үчүн атайын топ түзүп, өкмөткө сунуштама киргизерин айтып өттү. Анын айтымында эттин баасы жогорулаганына малдын Өзбекстанга киргизилиши гана себеп эмес, башка факторлор да болушу мүмкүн. Ал программа сунушталганга чейин эт сатуучу жайларга бир катар текшерүүлөр жүргүзүлөт. Обл администрацияда мен ойлоп атам, бир топ түзүлөт. Адистерден, мал чарбасын жакшы билген кишилерден топ түзүлүп, бир 3 ай убакыт кетер деп атам. 3 айдын ичинде область боюнча бул программа түзүп чыгышыбыз керек. Кайсыл райондордо, 1-2 райондун ортосунда болобу. Анан баягы өзү этти алып келип, сатып алуучуларга дүкөндө болобу же касапта болобу, муну да бир иретке келтириш керек болуп атат. Эске сала кетсек, эттин баасы бир ай мурун эле 380 сомдон сатылып жаткан болсо, андан бери 400 сомдон 480 сомго чейин көтөрүлгөн. Облустун айрым аймактарында бул баа мындан да жогору болушу мүмкүн. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.